көп адамдар сурап жүрүшкөн бир ушу даарат маселесине байланыштуу бир негизги маселе бар. Ушул жөнүндө көптөгөн адамдар суроо беришет жана туура эмес түшүнүп, туура эмес кылып жүргөн адамдар да бар экен. Бул жана истинжа маселеси. Истинжа деп баарыбыз билебиз, даарат алганын алдында дааратканага барып, чоң кичик даарат ушатуудан тазаланып, аврат жерлери жууп, тазалап коюуну истинжа деп айтабыз. Анан бизге маалым болгондой, истинжаны кайсы убакта кылабыз? Биз ошо дааратканага барып, чоң даарат ушатканда жана кичик даарат ушатканда истинжа кылабыз. Мына ушул истинжа кылып атканда кээ бир адамдар баягы туура эмес түшүнүктүн аркасында туура эмес истинжа кылышат экен. Мисалы, ошо аврат жерлерин жууп тазалаганда ашыкча эле чектелген территориядан тышкары эле жууп тазалашып, анан айрыкча кыш күнүндө сууну ашыкча колдонушуп, анан ден соолуктарына зыян келтирип алышат да. Мына ушуну жакшы билип коелу. Мисалы, чоң даарат ушаткан убакытта ошо заңдын чыккан оордун гана тазалап, суу менен болсо суу менен же кагаз менен болсо кагаз ошол жерде гана тазалап кетириш керек. Кээ бирөөсү ал территориядан тышкары жерлерди дагы суу менен жууп, өзлөрү кыйналып, ооруга да кабылып калышы ыктымал да. Ошону жакшы билип алсак. Ошол чоң заара ушатканда, мисалы, заң чыккан жердин гана территория өзүн гана чектелүү гана жерди гана тазалап жууш керек. Анан суу менен да жууш милдет эмес. Албетте суу менен жууп тазалап коюу бул жакшы нерсе. Бирок сөзсүз түрдө суу менен тазалап жууш шарт эмес. Кадимкидей эле даарат кагазын колдонуп, 3төн кем эмес кагаз менен тазаланганга чейин тазалап койсок, анан тазаланган болсо ошол жетиштүү болот. Кошумчалап ким суу менен колдонуп жууп койгон болсо, албетте жакшы. Муну жакшы билиш керек. Жана ошондой эле кичи даарат ушатканда дагы, заара кылгандан кийин дагы суу менен жуурда кээ бир адамдар жууйт десе эле, ошол жыныстык мүчөсүнүн баардыгын кошуп ашыкча эле жуупкандар да, андай эмес. Ушу жууп тазалаганда ошол заара чыккан жердин гана, ушу баш жагын гана жууп, же болбосо кагаз менен кургактап коебуз таза болгончо. Мына ушуга жакшылап көңүл бурсак, кагаз менен тазалап кургактап койсок, анан ошо менен кургакталып заара чыкпай калса эле ошо жетиштүү. Эгерде кокустан бир кандай себептер менен заара кылып атканда мындай жайылып, ошол чыгып аткан каналынан ашыкча чыгып кеткен болсо, анан кагаз менен кургактаган мүмкүн болбосо, ошондо гана сууну пайдаланып, ошол жерде гана жууп тазалап койгуз. Ошондо дагы өзүнүн чеги менен. Мына ушуну жакшылап билип алалы. Жана ошондой эле ушул маселеге байланыштуу бир ката маселе, кээ бирөө заара кылгандан кийин баягы тамчылар чыгып кетет деп бир васвасага, азгырыкка берилип алышып эле чыккандан кийин ары бери башып, секиришип, дароо даарат албай, ойлонуп, нары бери жүгүрүп, ушинтип кыйнала беришет экен. Же болбосо намазга кирип алышып, намаздын ичинде дагы даарат бузулуп калдыго, заарам чыгып кеттиго деп ойлонушуп, намаздарын бузуп салган учурлар болот экен. Мунун баары тең туура эмес. Адам баласы истинжа кылдыбы, ошо чектелген жерди тазалап жууп кургактап койду, болду, андан кийин көңүл бурбаш керек. Качан гана анык, эч бир шек күмөн жок, чыгып кеткени анык болсо, анда барып ошол жерин гана жууп коюш керек. Жанагындай күмөн, чыгып кеттиго, ушундай болуп калдыго, сезилип атат деген нерселерге такыр көңүл бурбаш керек. Жана ошондой эле ушул истинжа алуу дагы бир чоң ката. Адам баласы мисалы уктап калса даараты бузулат. Жана ошондой эле колунан көбүрөөк, денесинен көбүрөөк кан чыгып кеткен болсо даарасы бузулат. Жана ошондой эле жел чыгып кеткен болсо даарат бузулат. Бул белгилүү нерсе. Анан ушундай учурда дагы истинжа алыш керек экен деп адамдар дааратканага кире беришет экен да. Мындай жел чыгып кетсе эле же уйкудан турса эле же бир жери канап, көбүрөөк канап кеткен болсо, кой истинжа кылыш керек экен деп эле даарат ушатпаса деле кирип алып эле истинжа кылып эле жөн эле аврат жерлерин жууй беришет экен. Бул туура эмес. Бул ката нерсе. Көп адамдар билбейт экен. Анткени алар да ушундай түшүнүк болуп калган да. Даараткаларда дааратканага кириш керек, истинжа алыш керек экен деп, анан даараттын негизги шарты ушул экен деп. Анан жанагындай учурлар катталса эле дааратканага кире беришет экен. Бул туура эмес. Ошондуктан имам Ахмад айткан, жел чыккандан кийин истинжа алуу бул Куранда да, сүннөттө да келген эмес дейт. Ибн Кудама деген чоң аалым ачык айкын айтып атат өзүнүн китебинде, жел чыгып кеткенден кийин, уйкудан кийин истинжа алынбайт. Бул маселеде алымдардын арасында эч бир талаш жок болот. Ошондуктан мусулман баласы ушундай шариаттагы такталбай келген нерселерден алыс болуп, мындай нерселер кылбаш керек. Анан башкаларга дагы ушундай нерселерди түшүндүрүп айтышыбыз керек. Мына көп адамдар байкасаңыздар, айрыкча намазды кийин баштаган, же болбосо дин жөнүндө маалымат жок адамдар ушундай нерселерди көп кыла беришет. Даарат алам десе эле чөгүн көтөрүп дааратканага жөнөй беришет да. Сиз эмне барып даарат ушаттыңыз, жок, жөн эле истинжа кылып келдим дейт да. Ушуну дароо эскертип айтып коюшубуз керек. Антпесе ошонун аркасынан ден соолуктарына зыян тийгизип алган адамдар көп. Анан динибиз бул жеңилдиктин дини, эч качан адамдын баласына ден соолугуна зыян келтириш үчүн келген эмес. Тескерисинче адамдарды жакшылыкка үндөп, бактылуулукка алып келген дин. Аллаху алам.